Биз бүгүн сөз кылчу нерсе бул заттардын агрегаттык абалдары. Эми бул теманы жакшыраак биз түшүнүш үчүн биринчи могулден зат деген эмне? Вот ушу нерсеге токтолсок, эми биринчиден бизди курчап турган айлан чөйрөдөгү баардык нерселерди биз материя деп айтабыз. Материя. Материя деген эмне? Материя дегенибиз бул биздин сезүү органдарыбыз аркылуу кабыл алынып, бизден көз карандысыз реалдуу жашаган нерселердин баардыгын биз материя деп айтабыз. Башка айтканда бизди айлан чөйрөдөгү баардык нерселерди материя деп атап койсок болот. Эми материя дегенде биз айлан чөйрөдөгү ошо нерселерди, материяны биз негизинен эки түргө бөлсөк болот. Биринчи зат деп коелу, зат. Мына зат деген эмне? Зат деген бул биздин ошо көрүү, угуу, сезимдер аркылуу кабыл алынган нерсенин баардыгын биз зат дейбиз. Бул материянын биринчи түрү. Эми ошондой эле бизге дагы бизге сезүү органдарыбыз аркылуу кабыл алынбаган да башка материянын түрү бар. Мына бул түрдү мен өзүнчө бияка алып келип коеюн. Бул мисалы тала. Эми тала деген кандай? Тала деген кандай түшүнөбүз? Мисалы бизде бул таланы ала турган болсок, тала. Биз физикадан билебиз, электр тала деген бар. Электр тала. Экинчи магниттик тала. Андан кийин ушу экөө биригип электромагниттик толкун. Бул материянын түрүн биз көз менен дагы көрүүгө, угууга да мүмкүн эмес. Бирок булар биздин жаратылышта реалдуу жашайт. Ошондуктан биз бул материянын түрүн биз бул жер жазып тургандай тала деп атайбыз. Эми бул затка келсек эми. Зат. Бизде мына затка келе турган болсок, биздин айлан чөйрөдөгү. Мисалы биз катуу нерселер. Экинчи биз заттарды суюк абалында көрөбүз. Үчүнчү газ абалында. Эми катуу нерселерге кайсылар? Катуу нерсе мына күндөлүк турмушта биз дайыма эле кезигебиз. Катуу нерселерге мисалы бизге эң эле жакшы көп кезиккен мисалы темирди алсак болот. Жыгач. Мына жыгач дейм, мына булар катуу нерселер. Ал эми суюктукта биз кайсы? Суюктуктарга биз билебиз, мына жаратылышта эң эле бизге көп кезиккен бул суу, же мейли бензин деп койсок, бензин деп коеюн, жана башка. Булар мынакей бул суюктук абалында кезген. Эми газды газ абалына кайсы? Газ дегенде биз турмушта мына көп кезигебиз, мисалы аба, биз мына дем алып аткан абаны деле биз газ деп койсок болот. Ошондой эле суунун буусу. Мына булар дагы карагыла үчүнчү түрүнө кирет. Мына ошентип кара бизди мына материядан баштаганда мына биз көргөн зат дедик дагы, булар биздин турмушта негизинен ушу катуу, суюк, газ түрүндө кезиген. Эми мына могу жерде кара, булар эмне үчүн бизде суроо туулат? Эмне үчүн катуу, эмне үчүн суюк, эмне үчүн газ? Буларга биз мына могу жерге суроо коюп коем мен. Эмне үчүн? Эмне үчүн деген суроо. Мына ушу суроого жооп бериш үчүн биз ушу нерселердин ички микро дүйнөсүнө биз кайрылышыбыз керек. Мына могу жерге мына микро дүйнө деп коеюн. Микро дүйнө. Бул ошо микро дүйнө дегенде ошо затты биз мурдатан билебиз, молекулалардан турат деп, ошо молекулалардын биз жашоо шартын, алардын закон ченемдүүлүктөрүнө көңүл бурушубуз керек. Эми биз мына катуу нерсеге карай турган болсок, катуу нерсени мына мисалы жыгачты алсак, жыгачты биз оңой менен муну сындыра албайбыз, ийүүгө мүмкүн эмес.
темир деле ошондой. Эмне үчүн ушундай дегенде карагыла, катуу нерселердин молекулалары мына могу сүрөттө көрүнүп тургандай, мына могу жерде бизге эң эле жакшы көп кезиккен сууну алганбыз. Суу себеби бул катуу абалда да бизге кезигет, суюктук абалында и газ абалында кезигет. Мына эмне үчүн катуу дегенде, ошо молекула ичин карай турган болсок, мына могу жерде алардын баардыгы белгилүү модай тартипте же башка жакында кристалдык торчолор түзүп жайгашкан. Ошондон ар бир молекула могу жерде карагыла. Бул бир молекула баардык молекула менен тыгыз байланышта. Ошондуктан биз молекулаларды тыгыз байланышта болгондуктан катуу нерселерди биз ийүүгө же кысууга мүмкүн эмес. Эми могу жерде карагыла, биз бул идиштин ичинде сууну алып көрөлү. Мына бул жерде суунун молекулаларын карагыла. Суунун молекулалары бул жерде бири-бирине муздукуна караганда мына көрүнүп турат, булар жакын, тыгыз жайланышкан. Булар бул жерде баш аламан, бул жерде кыймылда, башка жакында кыймылда ала турган болсок, мына жерде мен суу деп коеюн. Сууда буларды молекулалары да биз көчөт деген сөздү алып койсок болот. Булар бир орунда турбайт, ордун таштап, булар көчүп турушат. Ал эми мына биз эми үчүнчү бул жерден эми үстүңкү абалына келе турган болсок, бул жерде уже суунун молекуласы мынакей чек арадан чыгып, суюкту таштап бөлүнүп чыгып кетип дагы бул буулануу процесс деп айтылат дагы. Мына идиштин үстүңкү бетинде бул суунун буусу. Эми бул жерден карап көрөлү. Эми жерден молекулалардын кыймылын, ордуна карап, жайгашын карап көрсөк, буунун молекулалары карагыла бири-биринен алыс жайгашкан. Булар баш аламан кыймылда. Бууну биз кармаш үчүн сөзсүз аны идиштин үстүңкү бетин жаап коюш керек, башка жакында камап коюшубуз керек. Ошондо биз бууну идиштин ичинде топтой алсак болот. Бул эмне үчүн дегенде эми бул жерден эми буунун молекулалары бул кыймылдаганда булардын өз ара аракет этишүүсү жок эсе болот дагы. Булар дайыма ошо бири-бири менен иши жок. Алар баш аламан каалаган жагына кете берет. А суюкта болсо мындай процесс болбойт. Бул жерде молекулалардын өз ара аракет этишүүсү буунукуна караганда өйдө. Эми биз бул жерде молекула деп айтып кеттик. Эми молекула деген эмне? Молекулабыз. Эми молекуланы билебиз. Бул молекула, бул түзүлүшүн алып кара турган болсок, бул молекулабыз атомдордон турат. Мына бул жерге мына атом деп коеюн, атом. Ал эми эгерде андан ала турган болсок, бул атом өзү атом түзүлүшүн алсак, бул борборунда ядросу бар дагы, анан тегерегинде электрондор айланып жүрөт. Электрондор. Эми мынакей затты ала турган болсок, бул молекуладан турат деп атабыз, а молекулалар атомдордон. Биз сөз кылган бул жерде сууну алсак, суунун химиялык формуласы H2O. Анда карагыла, бул жерден өзүңөр көрүп тургандай, суунун бир молекуласы 3 атомдон турат. Мына бул жерде суутектин 2 атом, кычкылтектин 1 атом. Ошондой ала турган болсок, бул жерде суунун бир молекуласы 2 суутектин атому, суутектин атому и плюс деп коеюн 1 кычкылтектин атому. Булар биригип туруп бир молекуланы түзүп атат. Эми биз мисалы эми ушу суутекте, мисалы суутектин өзүн ала турган болсок, эми суутектин атому карагыла, суутектин бир молекуласы башка айтканда 2 атомдон турат. Ошентип бул жерден эми заттын карагыла, биз айткандай мына башында сөз кылгандай агрегаттык абалдары бизге 3 түрдө болуп кезигет экен. Катуу, суюк, газ. Эми эмне үчүн булар катуу, суюк дегенде, ошо молекулалардын кыймылы, буяка жазып коеюн, молекулалардын эмне үчүн катуу дегенде, молекулалардын бул кыймылы. Экинчи, өз ара аракет этишүүсүнүн натыйжасында
Бізде заттар ушундай 3 агрегаттык абалда болуп кезиген. Мына кыймылын карай турган болсок, бул жерде муздун молекуласынын кыймылы, мына бул жерге мен жазып койгом, муздун молекуласы кыймылы бир орунда булар термелет. Ордун таштап кетпейт, термелип турушат. Өз ара аракет этиши бул жерде абдан жакшы. Эми бул жерде кыймыл ала турган болсок, термелет дегенде бул молекулалардын биякта биз кинетикалык энергиясы менен алсак болот. Ал эми өз ара аракет этишүүсүн биз билебиз потенциалдык энергия деп коебуз. Башка айтканда, катуу нерселерде потенциалдык энергия кинетикага караганда жогору. Ал эми ошондуктан катуу нерселер өзүнүн формасын, көлөмүн, баардык нерсени сактайт дагы, биз аны кысууга ийгөө мүмкүн эмес. Ал эми суюктукка келсек, мына кыймылдаганда булар көчүп турат. Эгерде ошо күлүк молекула үстүңкү бетине чыгып келе турган болсо, ал молекула суюкту таштап өлүп кетет дагы, буу касиетине ээ келет. Эми буу ала турган болсок, бул жерде эми бууда газ же абал деп койсок, бул жерде булардын потенциалдык энергиясы минимум. Биякта кинетикалык энергиядан турат, буунуку. Мына булардын баардыгы бууга тиешелүү. Ошентип заттын агрегаттык абалдары мына молекулалардын түзүлүшү жана кыймылы боюнча ушундай 3 абалга бөлүнөт.